келипти. Ушул жерде эле тургум келет экен. Чын эле фонтандын жанында кичине салкыныраак. Болду. 5 мүнөт съемка кылгыча менин операторум Данияр кайнап кетти окшойт. Аны тартам деп жатып, өзүм да сууга кирип кеттим. Айтор бүгүн Бишкекте аябагандай ысык. Буга себеп адистердин айтымында бул жолдордун салынышы, үйлөрдүн курулушу, ошондой эле унаалардын көптүгү. Чын эле Борбор калабыз акыркы күндөрү унаалардын шаарына айланып бараткандай. Мага унаа айдаганың ыңгайлуу. Бул кадимки эле Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн бири. Бул тротуардан 2 адам эптеп өтөт. Унаалар башкы жолдо да жүрүп, мына бул жөө жүрүүчүлөр үчүн жасалган жолду да ээлеп алгандай. Ошондо унаасы жок жөө жүргөндөр кайсы жолду басышыбыз керек? А здесь как там? Гайс, что-то с вами? Боже. Азыр дээрлик шаар тургундарынын баары унаалуу. Урматтуу айдоочулар, жолдогу жоопкерчиликти жана этиканы унутпаңыздарчы. Жаныңызда кетип бараткан унаага сый мамиле көрсөткөндү эске алыңыз. Анын жолун тороп, алдыга чыга калып айдап, бир чийинден экинчиге мас немече өтүп айдоо бул сиздин тарбияңыздын деңгээлин көрсөтөт. Анан да бир көйгөйлүү маселе бар. Унаалар көп, бирок токтотуучу жайлар абдан аз. Андыктан айдоочулар өз унааларын жолдун боюна токтотушат. Мына бул жолдун боюнда эки унаанын ээси тең, унааларын кенен токтотуптур. Эгерде кичине тыканыраак токтоткондо, бул жерге дагы көбүрөөк унаа батып кетмек. Урматтуу теле көрүүчү, айтып коюңузчу, мына бул жерде унааны токтотконго мүмкүнбү? Парковка жок, ошол себептен. Көлөкөдө турган жагда токтойт. Жок, көлөкө эмес жерде деле парковка жок. Мына бул унаанын ээси. Сиз билесизби, бул тротуар. Бул жерде жөө жүрүүчү өтөт. Анан эмнеге бул жерге сиз токтотуп койдуңуз унааңызды? Шаарыбызды сүйөбүз деп көкүрөк кагабыз, бирок жөнөкөй эрежелерди сактабайбыз. Шаарыбыздын өнүгүшү үчүн тартипти сактап, ар бирибиз өз ордубузду билип, жаныбыздагы адамга маданияттуу мамиле кылсак. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.